Nemat. Bir tuğanlar nemat. Ata-ene nemat. Ajıraysiz. Je siz аны таштап кетесиз, же алар сиз таштап кетет. Бирок иман ушундай неmat, адамдан ажырабай турган. Адам менен түбөлүктүү боло турган неmat. Иман курчуй турган болсо, иман бекемделе турган болсо туган, адамдын райымдуулугу күчөйт. Боорукерлиги күчөйт. Махлуктарга пайда жеткирейин деген күчөйт. Ахиретке даярдануу пикир күчөйөт. Алланын фарыздарын аткарганга, Алла Таалага баш ийгенге, Алланы жакшы көргөн күчөйөт мунуку. Иман күчөйсө. Арамдан сактанганга мында кызыгуу күчөйөт. Арамга кызыгуу эмес, сактанганга кызыгуу күчөйөт. Иман курчуй турган болсо туган. Ушул иман адамды динде жашаттырат. Ушул иман түздөйт. Ошон үчүн сахабалар айтышкан, улуу муун, алтын доордун биринчи тобу пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын түздөн түз тарбия алгандар, сухбатына катышып, пайгамбарыбыздын нурунан нурлангандар, мүнөзүнө мүнөздөлгөндөр, пайгамбарыбыздын ички дүнүйөсүн бардыгын алхамдулилlah өздөрүнө сиңиргендер, максатын билгендер. Не дейт? Таалламнал иман, thumma taallamnal Qur'an, fazdadna bihi imana. Biz imanды үйрөндүк. Иман үйрөнө турган нерсе. Андан кийин Куранды үйрөндүк. Андан соң Куранды үйрөнгөнүбүздө иманыбыз дагы бекемделип күчөйдү. Тугандар, Куран бул Алла Тааланын китеби. Нурду Курандан алабыз. Нурду хадистен алабыз. Илим бул нур. Мусулмандын жүрөгүнө коюла турган бир нур. Куран хадистен алына турган, башка жерде жок ал нур. Абу Ханифа рахматулла алейх биздин мазхаб башчыбыз ушунчалык чоң аалым болуп каяктан болду? Куранга берилгендигинен болду. Курандын сүйүүсүнөн болду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистерин жаттап, хадистердин мазмундарын пайгамбардын сүйүүсүнөн болду. İmam Abu Hanifa rahmatullahi aleyh jönüne Abu Hanifa olup kalgan жоқ та. Ал сахаба емес. Сахабаларға жетпейді. Ошон үчүн негизги иман туган пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен сахабалардыкы. Ошон үчүн айткан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мен үммөтүм бөлүнөт деген. 73 тайпага бөлүнөт. Бирөөсүнөн башка баары дозокто деген. Ал кайсы дегенде пайгамбар сөз айткан: "Ма ана алейхи ва асхаби." Мен жана мен сахабаларым тутунган жол. Мен жана мен сахабаларым. Ушул жерден айтат, мен деген ахли сунна, сахабалардын жамаа, ахли сунна вал жамаат дейт. Пайгамбар сүннөтүн бекем туткандар, сахабалардын жамаатын бекем кармагандар. Демек, пайгамбарыбыз менен сахабалардыкында мынакей ушулар. Кийин анын ар кандай ихтилаф, ар кандай ишенимдер бөлүнүп, бүгүнкү күнгө чейин да бөлүнүп, кыямат күнгө чейин кете берет ал. Ар кылымдан кийинки кылым, ар жылдан кийинки жыл баттар, мындайча айтканда, жаман болуп кете берет. Пайгамбарыбыз айтып койгон. Ошон үчүн биз туугандар иманыбызды сактап калайлы. Иманга кайсы нерсе зыян берсе, ошондон сактанайлы. Иманыбызды кайсы нерсе күчөтсө, ошону кылайлы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан суралганда, "Мал иман, иман эмне?" дегенде пайгамбарыбыз мындай деп жүргөн. "Идасарратка хасанатук ва саатка сайатук фа анта муъмин." Качан сенин жакшы иштериң сени кубандырып турса, жаман иштериң сени ыжалат кылып турса, мына сен муъминсиң. Мындайча айтканда, имандын акыйкатын жооп берген жок пайгамбарыбыз. Имандын натыйжасын жооп берип койду. İmanın neticesi, imanın hakikati anne, tasdik, жүрөктөгү tasdik. Пайгамбар Muhammed Aleyhisselam алып келген нерсени жүрөктөн tasdiктаган бул иман. Капырдык кандай? Пайгамбар алып келгенди жалганга чыгарган. Такзиб. Кандай болмочу да тугандар, Алла Таала я ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasul. İmandуулар иман келтиргиле дейт. Биздин бар иманыбыз бұл азыр туған арамдан тоқтата албай атат. Не үшін?
жүрөктөгү тастык алсыз. Алланын бар, көрүп турат, угуп турат, билип турат. Рызкыны Алла чечет, иззатты Алла чечет, шыпаны Алла чечет, өмүрдү Алла чечет, ахиретти Алла чечет деген жүрөктөгү тастык аз болгондуктан, Аллага болгон жүрөктөгү тастык аз болгондуктан адам бүгүн илими болсо дагы, даваты болсо дагы, күнөөлөрдөн токтой албай, күнөө кылып коюп аткан себептери мына. Ошон үчүн иншалла ар бир мусулман эркекке, ар бир мусулман аялга ушунчалык иман үйрөнүү фарыз айн, Алланын фарыздарында тургузсун, Алла Таала тыйган арам нерселерден токтотсун. Ушунчалык үйрөнгөнүбүз. Албетте мусулман адам жакшы иш кылгандан кийин кубаныш керек. Кабагын бүркөбөш керек. Кыжалат болбош керек. Намаз окудуңузбу, сүйүнүңүз. Илимге келдиңизби, сүйүнүңүз. Даватка чыктыңызбы, сүйүнүңүз. Кур'ан ачсаңыз бүгүн, сүйүнүңүз. Алланы зикирин кылсаңыз, сүйүнүңүз. Адал рызкы таптыңызбы, сүйүнүңүз. Мусулман жакшы иш кылганда сүйүнөт. Алхамдулилла, Алла Тааланын жардамы менен бүгүн адал рызкы таптым, адалга сарптадым. Алланын жардамы менен мечитке келдим. Канча адам деген мечитке келе албай жүрөт. Бирөө оору, бирөө жахил, бирөө гафил. Ар кандай да. Бирөө билбейт мечитке келгендин пайдасын билбейт. Кана пайдасын билсе. Мечитке келип отургандын пайдасын билсе кана. Охо. Кимге Алла Таалам жүрөгүнө хидаят берсе, ошол билет. Мечиттин пайдасы кандай экенин, мечиттин кадыры кандай экенин, мечитте отургандын сооптору кандай экен, периштелер эмнени жазып атат. Алланын коногу дейт бул мечитте отурган. Мечитте жөн эле отурган ушунчалык пайда. Шайтандан сактанып, арамдан сактанып, периштелердин дуаларына ээ болуп турганын. Кошумча зикир, Кур'ан, сабак, маселе болуп тура турган болсо, бул канча? Эмне үчүн айтып атам? Туган биз бирибизге шүгүр кылып, бирибизге алхамдулилла мындай куттуктасак болот. Аллага шүгүр, алхамдулилла деп. Ушул убактыбыз текке кеткен жок, ушул убакыт башка жакка кеткен жок. Ушул убактыбыз алхамдулилла пайгамбарыбыздын мурасын бөлүштүрүүгө кетип атат. Пайгамбарлар мурас таштаган. Эмнени? Динар, дирхамдыбы? Жок. Акча таштаган эмес, буюм таштаган эмес, алар илим таштаган. Ушу илимди муундан муунга, кылымдан кылымга алхамдулилла айста бөлүшүп, пайгамбарыбыздын айткандарын чоң угуп, насааттарынан алып, колубуздан келишинче амал кылып, башкаларга жеткирип, жайылтып. Ошон үчүн Алла субханаху ва таала чексиз шүгүрлөр болсун. Эгерде бизде кемчилдик болуп калса, бүгүн 5 убакыт намаздын бирөөсү мен жамаат менен окуй албай калдым. Ойбой. Кайгырыш керек бу. Жамаат менен окуй албай калдым. Жамаат менен окуу суннати муаккада. Мечитте окуу Алланын чакырыгына. Кичине уйку, кичине башка бөрөлөр менен уйку болсо дагы мейли. Жөн эле тамак жей берип эле, жөн эле футбол ойной берип эле, жөн эле отура берип эле, жөн эле да бир нерсени көрүп отуруп эле жамаат таштап кой. Андай болбойт. Мусулман андай эмес да. Ошон иншалла бирибизге жакшылык каалайлы, бирибизге жакшылыкка чакырайлы. Эң негизи бардык жакшылык Кур'анда. Каякта экен? Бардык жакшылык Кур'анда. Бардык нур Кур'анда. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын максаты ушул болгон. Кур'анды чечмелеп берүү, Кур'анды жеткирүү, ачык айкын баян кылуу. Кур'ан-ы Каримде пайгамбарыбыз 23 жыл иши ушул болду. Өзү айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, адам баласы Кур'ан менен Аллага жакындагандай, башка бир дагы амал менен андай жакындай албайт деген. Ошон үчүн иншалла Кур'ан-ы Каримге убакыт бөлөйлү. Кур'анга убакыт бөлөйлү. Арабчасын окуганга дагы, ага үйрөнүүгө эмне керек болсо, мейли тажвидпи, тамгаларды ордунан чыгаруубу, устаздын алдына баруубу, убакыт бөлүүгө ал сөзсүз эле турган кеп, Кур'анды үйрөнүү боюнча устазга окуп берип, Кур'анды туура окуп, ибадат. Андан кийин экинчиси аяттарына ой жүргүзүү. Кур'ан-ы Карим жөн эле окуп коюш үчүн китеп эмес да бул. Кур'ан-ы Карим Алла субханаху ва таала акылдууларга түшүргөн, данышмандарга түшүргөн. Алла субханаху ва таала үлгү алсын, пайда алсын деп түшүргөн. Өзүнүн жашоосун нурласын, кабырын нурласын, ахиретин нурласын деп түшүргөн. Алла менен байланышсын, Алланын каалоосун изденсин деп түшүргөн.
Алла менен эмнени каалайт билгин келсе, мына Кур'ан-ы Карим жараткан Алланын каалоосу бардыгын Кур'анга камтып койгон. Ошон үчүн иншалла Кур'андагы окуяларды окуганда Аллаху акбар канча деген сабактар бар. Буйруктарын окусаң канча деген пайдалар бар. Насааттарын окусаң субханалла канча оңолуулар бар. Ошон үчүн иншалла Кур'анды текке таштап койбойлу. Иншалла биздин бактыбыз, алхамдулилlah сыймыгыбыз Кур'ан-ы Карим менен. Кур'анга канчалык амал кылсак, ошого жараша Алланын алдында даража болот тугандар. Ошон үчүн Кур'андын сабагы жараткан Алла Тааламдын товфиги менен мынакей Табарак сүрөсү, Суратул Мулк, Мүлк сүрөсү өткөнкү сабактарда айтканбыз. Жараткан Алла Тааладан гайыптан корккондор үчүн аларга кечиримдүүлүк бар, жана чоң сооп бар деп. Ошого келдик беле? Иннеллезине яхшауна раббахум бил гайб лахум магфирату ва ажрун азим. Лахум магфирату ва ажрун азим. Аларга магфира, жөнөкөй эле эмес, магфиратун азиматун та'ти ала жамиъ зунубихим. Мындайча айтканда бардык күнөөлөрдү кечире турган улуу кечиримдүүлүк бар аларга. Кимге? Гайыптан Алладан корккондорго. Алла субханаху ва тааланы көрбөстөн туруп Алладан корккондорго, мына. Алладан корккон мааниси эмне? Алладан корккон, Алла Таала арам кылган нерседен сактанат да адам. Алладан коркуп сактанат. Жөн эле эмес, арак мен ден соолугума зыян, ошон үчүн ичпей атам. Жок, Алла арам кылган, ошон үчүн ичпей атам. Ичинде ден соолукка зыяны дагы бар. Сиз түшүнүп алыңыз. Бул ата энем ошон үчүн урматтап атам. Жок, сизди жараткан Алла, күн сайын сизге ырыскы берип аткан Алла буйрук берип атат, ата энеңи сыйла. Ошон үчүн сыйлап атам. Бул ата эне. Турган мусулман адам bir нерсени аткарса, Алланын буйругунан аткарат. Bir нерседен тыйылса, Алланын буйругунан тыйылат. Үйбүлө бала чаканы бак деди. Эмне үчүн балдарымды жакшы көрөм? Токто, Алланын буйругу сага. Алланын буйругу деп жакшы көр. Алланын буйругу деп аларды бак. Алланын буйругу деп аларга сый, урмат көрсөт. Эми карап тур, Алла Таала канча руханият берет бизге. Канча өсүү берет Алла Тааланы таанууга. Жараткан Алла субханаху буйругу. Алла Тааланын буйругу. Ошон үчүн иншалла арамдан сактансак дагы, жөн эле бул мага эле зыян болуп калат. Жок, Алланын буйругу ошон үчүн сактан. Жакшы иш кылсаң да гана ошон мен пайда. Жок. Баягы орозо туткандар эми ден соолукка бир пайда болуп калат экен деп кармагандар бар. Ден соолукка пайдасы өзүнүн ордунда, шек күмөнсүз алчы. Бирок Алланын буйругу деп карма. Ден соолукка пайда деп кармай турган болсоң, сооп берилбейт. Бу дүйнөдө ден соолугуңа кичине алхамдулилlah ачка калып, аз-маз арыктап, кичине нар жак бер жак вирустар өлүп пайда болушу мүмкүн. Бирок сага сооп жок, кечирим жок, даража жок, бакыт жок, сага нур жок, кабырда дагы жок, ахиретте дагы жок. Сен качан Алланын буйругу деп кармайсыңбы? Алланын өкүмү деп кармайсыңбы? Мына эми башкача кеп. Ошон үчүн мусулман адам Алланын буйругун алдыгына коет. Биринчи Алланын буйругун алдына коет. Жараткандын буйругу пайгамбарыбыз түшүндүрүп берген. Кайсы буйрукту кандай аткарыш керек? Пайгамбарыбыз түшүндүрүп берген буга. Ошон үчүн келген. Кайсы буйруктан Алла Таала тыйгандан кантип сактаныш керек? Өзү көрсөтүп берген. Бул жерде эмне дейт? Бардык күнөөлөрдү кечире турган улуу кечиримдүүлүк бар. Кимге? Алланы көрбөстөн туруп, Алладан корккондорго. Дальше. Мында Алладан коркуунун фазилетинин баяны. Алла Тааладан коркуу улуу баалуулукта. Алладан коркуу бар, жөнөкөй нерсе эмес Алладан коркутулган. Алла субханаху ва тааладан коркуунун мынакей фазилети. Экинчиси, Алланын алдында Алладан корккон адамдарга бериле турган сооптун баяны бар. Бул жерде кечиримдүүлүктү сооптон мурда айтты. Лахум магфирату ва ажрун азим. Лахум магфира, алар үчүн кечиримдүүлүк бар. Алла Таалам күнөөлөрүн кечирет деген сөз. Жана ажр. Ажр сыйлык. Ажр сооп. Кабир чоң. Ошо биринчи сыйлыктан мурда эмне үчүн кечиримдүүлүктү айтты десе, биринчи Алла субханаху ва таала күнөөнүн кесепетин, макулбу? Күнөөнүн таасирлерин бардыгынан Алла Таалам тазалап бошотот экен дагы,
андан кийин сыйлык менен кооздап коет экен. Алла нематтары менен кооздойт. Ошон үчүн уламалар айтышкан тaqdimu zikril magfira ala zikril al-ajril kabir. Эмне min babi taqdim tahliya ala tahliya. Tahliya деген бардыгынан бошотуу. Фахаллахум ан атари дунуб вал афат. Мынакей апат кесепеттерден, күнөөлөрдүн таасирлеринен биринчи Алла субханаху ва таала аларды сонун кылып тазалап туруп бошотот дагы. Сумма халлахум бил фадл ван наим вал камалат. Андан кийин Алла таала аларды кооздойт. Эмне менен? Айкөлдүүлүгү менен, нематтар менен, жана кемел даражалар менен. Жөнөкөй нерсе эмес бул. Ва ажрун кабир деп атат. Чоң сыйлык, чоң сооп берет. Анын өлчөмү канча эч ким билбейт. Алла субханаху тааладан башка буну эч ким өлчөй албайт дагы, өлчөмүн эч ким билбейт дагы. Жараткан Алла субханаху ва таала кээ бирде ажрун кабир десе, ажрун азим, улуу сооп дагы, улуу сыйлык деп дагы айтат. Чоң сыйлык, чоң сооп деп дагы айтат, сыпаттаганда. Курандын башка жеринде мындай дейт: Инналлаха ла yazlimu mithqala darra. Алла таала шек күмөнсүз бир кыпынча дагы зулумдук кылбайт. Пендеге дагы, аламга дагы. Алла залым эмес. Алла таала зулумдук кылбайт. Алла таала. Вамаллаху юриду зулман лил аламин. Алла аламга зулумдук каалабайт дейт мына. Бирде мадан Алла таала кыпын барабар дагы зулумдук кылбайт. Ва ин таку хасанатай юдаифха ва ю'ти мин ладунху ажран азима. Эгерде жакшылык боло турган болсо, бир жакшы сооп иш кылсаң, буну Алла көбөйтөт, жана өзүнүн алдынан улуу ажран азима, улуу сыйлык берет, улуу сооп берет. Бул жерде улуу деп айтат. Демек сыйлыкты кээде Алла таала чоң деп айтат, кээде улуу деп айтат. Алла субханаху ва таала мынандай берешен бул сыйлыкты улуу сыйлык деп сыпаттап атат. Имам Ахмад келтирген риваятта Абу Усман Нахди радıyallahu анхудан, рахимахулладан, то есть айтат: мен Абу Хурайранын алдына келдим дейт. Бул табиин экен. Атайту Аба Хурайра радıyallahu анху. Факульту лаху, мен ага мындай деп айттым: балагани аннака тaqul иннал хасанат тудаф алф хасана. Бир сооп барго, бул миллионго чейин көбөйөбү деп сурадым дейт. Сиз ушундай деп айтыпсыз. Балагани аннака, сиз айтканыңыз мага ушундай деп жетти. Десе, Абу Хурайра радıyallahu anh мындай дептир: Кал, ва ма аджабак мин далик. Bundan da таң калышын айтып берейинби дептир. Фа валлахи лакад сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям, Аллага ант ичип айтам, мен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан уккамын, якул, мындай деп айтып жатканын. Инналлах ла юдаифул хасана алф хасана. Алла таала бир соопту 2 миллионго көбөйтүп берет деген. Бул ондор тафсир Ибн Касир ва гайри тафсир Ибн Касирде дагы мына келет. Ушул мына алып келген Абу Хурайра радıyallahu анхудан риваятына караган. Так мына жердеги башына Имам Ахмад өзү муснадында зикр кылган. Бир соопту канчага чейин көбөйтүп берет дейт? 2 миллионго чейин. Алла таалам Аллаху акбар, ушунчалык берешен, ушунчалык жоомарт, ушунчалык карим. Аллаху акбар. Мугира ибн Шу'ба радıyallahu анху, Tirmizi şerifte geletken, Muslim şerifte geletken, Mughira ibn Şu'ba деген sahabadan radıyallahu anhu. Aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti da: Sa'ala Musa aleyhisselam Rabbahu Teala ma adna ehlil cenne manzileten. Musa Peygamber Allah Teala'dan soragan eken tuğanlar. Beyişlikler var go. Şu beyişke koyayım giret adamlar hem kança milyon milyard adam giret Allah özü bilet. Ар кимдин даражасы ар кандай болот, бардыгыныкы бирдей болбойт. Албетте эң улуу даража пайгамбарыбыздыкы, андан кийин пайгамбарлардыкы, андан кийин Абу Бакырдыкы, андан кийин сахабалардыкы, ушинтип кете берет. Бирок бейиштен эң төмөнкү даража. Самый последний, эң акыркы, төмөнкү даража. Ошонун даражасын сурады Муса пайгамбар Алла Тааладан. Кала субхана, Алла Таала мындай деп жооп берди:
Huwa rajulun yaji ba'da ma udkhala ahlul janna fayuqal lahu udkhulul janna. Bir kişi etkende beyişlikler bardığı beyişke girgenden giyin anan en akırında beyişke girip oşo gelgende beyişke girdi etken. Udkhulul janna beyişke girdi. Fayaqulu ay Rabb ve kayfa alaytat eken. O Rabbim men kayıntıp gireyim emi. Vakat nazaran nas manazilahum. Adamlar beyişine girip bardığın orunlarını alıp aldı. Bardığın ençilep aldı. Mına da berile turgan berildi. Ve akhadu akhadatihim. Allah turganların bardığını aldı deydi. Fayuqal Allah subhanahu ve ta'ala tarafına aytiladi eken. Ama tarda ayyakuna laka mislu mulukul malik min mulukud dunya. Bu dünyada padişalardan en meymin degen padişası. Kança biyilik, baylıkka ие bolsa, oşonçoluk bersek sen razı bolasınmı deyken. Oşonçoluk baylık bersek razı bolasınmı dese, bul aytat eken, Rabbi raditu. Anan ne? Razı bolam da deydi. Allah Taala aytat eken mına. Demek bütkül dünyanın baylık mına jer şarı var go, uşunçаны bersek razı bolasınmı dese, razı bolam dedi. Allah Taala aytat eken, laka mislah, laka dalik ve mislahu ve mislahu ve mislahu ve mislahu. Fayaqulu fil khamisa raditu rabbi. Allah Taala aytat eken, sana şu jer yüzündögü baylıktan daha oşonça berебиз, daha oşonça berебиз, daha oşonça berебиз, daha oşonça berебиз, daha oşonça berебиз de 5-nji jol aytat eken, uşunda 5 есе çoň. Bul aytып öretken, Rabbim men razı oldum dedi. Fayaqulullah Allah Taala mınday deytken. Hada laka ve aşratu amsali. Buna jerden 5 есе çoň boldu go. Bu sana da bundan daha 10 есе çoň deydi eken. 50 есе bolup ketdi bu ýagy. Allahu akbar. Ve laka ma ishtahat nafsuk ve laddat aynuk. Dağı sana nafsing emneni kalasa, gözüň emneni kuantırsa, oşo da bola öret dedi mına. Oşonçu bir rivayatda en akırkı beyişke girgenge kança beyiş berilet dese 4 sotik 3 sotik emes. Bu jer yüzünün 10 есе çoň, amınal jerde 50 есе çoň bolup kaldı. Allahu akbar. Fayaqulu Rabbi raditu deydi eken mınandaydı. Faqala Musa aleyhisselam, Musa aleyhisselam soradı. Fa'alahum manzilatan. Bulgo beyiştin en akırkı girgen adamga en tömönkü darajada uşul bolsa, beyiştin en jogor jaktagı kanday? Kanday al? Allah Taala aytkan, "Ulaikellezina aradtu ve garastu karamatahum bi adi." Men alarga uşunday kalagan derse, jana özümdün sıyımdı, öz kudretim menen oğlan jerge ekkemin. Ve khatamtu aleyha, jana aloşo menen men bütürgömün, möөр baskamın. Falam tara ayn, ve lam tasma udun, ve lam yahtur ala kalbi başar. Ne dedi? Hiçbir göz görбөгөн, hiçbir kulak ukpagan, hiçbir jürökü anın kıyalı gelbegen nerse menen men bütürgömün dedi. Mınanday nerse berem dedi. Yani anı biz ayta albayt ekenbiz dedi. Hiçbir göz görбөгөн bolsa, түшүңдө da görgөн emesin. Hiçbir ukkan emesin. Büröder uşunda ay sıpatlap berse dağı. Jürökü anın kıyalı bayağı miçtasıç alda gelgen emes. Kanday desen. Uşunçalık çoň da. Allah'ım barzına nasip kılsın ha. Lahum magfira ve ajrun kabir. Kim Allah'ını görmey turup korksa, Allah Taala'nın buyruğundan korksa, aga sıylık berilip atat. Geçirimdүүлük jana çoň sowap, çoň sıylık berilip atat. Bundan başka dağı ulu sowap, ulu sıylık dedik. Emi dağı var momundarga Allah Taala'nın tarafından kılgan amallarına sowap bergenden dağı jogoru özün Allah Taala aykölдүүлүгүн beretken. Alganday nerse? Aykölдүүлүgü Allah subhanahu wa ta'ala Allah Taala'nın didarı. Allah'ın görүүsü. Bundan ötken çoň ulu nemat jok da. Bul nemat bolgondan bardan unutup kalat adam. Kur'an'da Allah Taala aytat: "Rical la tulhihim ticaratu ve la bay'un an zikrillah ve iqamis salah ve itaiz zakah." Erkekler kim derken çınık erkeklerdi oğalayla. Uşunday erkek bolgongo hareket kılayla. Uşunday erkek bolgongo bir-birimizni çakırayla. Alar da deydi: "La tulhihim ticara." Alar da bekapar kılbayt. Sodalары, ticaratları. "Ve la bay'un an zikrillah." Allah'ını estiödön soda satıkları dağı, ticaratları dağı. Alar da bekapar kılbayt. Allah'ını estiödön
намазды тұрғызудан, зекетті беруден. Уғып алыңыз, шыны еркектің сыпатын айтып жатады. Алланы естегенден, намазды тұрғызғандан, зекетті бергенден, анын сода сатықтары, алды берділері, мақұл о, бейқапар қылбайды дейді. То есть, маша Алла, бұл Алланы дағы естеп тұрады екен, қаншасы бай болып кетсе дағы, қанша содасы күчейіп кетсе, іші жүрішіп кетсе дағы, қандай болып кетпесін, намазын қаза қылып айткен, қандай ғана болып кетпесін, зекетін бербей қойып айткен. Мына ушыларды Алла Таалам еркек дейді. Риджалун ла тулхихим. Аларды бейқапарға салалып айткен да. Емне? Тижаратун вала бай. Содасы дағы, сатығы дағы, алды бердесі дағы, ан зикрилля, ва иқами сала, ва ита иззака. Яхафуна яума татақаллабу фихил абсар, вал фихил хулуб ал абсар. Не дейді? Алар ушындай күнден қорқот дейді. Ал күні жүректер дағы, көздер дағы аңтарылып қала тұрған бұчыр. Қайсы қияматтың, қиямат күн. Мұнаки ушылар чыныгы еркектер екен да бұлар. Ал күнден қорқот тұрғанда. Onun için Allah Subhanahu wa Ta'ala kıyamet günü şuna kılıp koydu. Liyadziyahumullahu ahsana ma amilu ve yazidahum min fadli. Allah Taala жақшы, bu dünyada kim жақшы işlerdi kılsa, oşolorga Allah Taala akısın en çıraylı kılıp berүү üçün jana ve yazidahum min fadli özünün aykölдүгүнөн дагы кошуп, көбөйтүп берүү üçün. Vallahu yarzuqu man yasha bi gayri hisab. Allah kimge kalasa esebi yok. Allah Taala ağa rızkı bere. İnnellezine yatluna kitaballah ve aqamus salah ve anfaqu mimma razaqnahum sirra ve alaniya yercuna ticareten lan tabur. Liyuwaffiyahum ujurahum ve yazidahum min fadli innehu gafurun şakur deydi. Başka ayette Allah'ın kitabını okuyan adamlar, buna Kur'an okuyan adamlar, namazды тұрғызғандар деп, намаз оқығандар деген жоқ, намазды тұрғызғандар, алғандай намазды тұрғызған, дәраты толық, өз учурунда бардық фарыз важип сүннет адеби менен сақтап оқығандар. Жана Алла айтады, біз аларға берген ырыскыдан жашыруындағы ашкереде сарптап тұрғандар. Алар үміті бар ушундай соданын эч качан зиянга учурабаган. Эмне үчүн кылды Алла Таала? Соопторун толук берүү үчүн, жана өзүнүн айкөлдүрүүнөн аларга көбөйтүп берүү үчүн. Албетте Алла Субханаху ва Таала кечиримдүү, шакур, бендени мээнетин кадырлоочу. Лиллазина ахсанул хусна ва зияда. Жакшы иш кылгандар үчүн бейиш бар. Ва зияда Алланын дидары бар да. Алланын дидары. Бейиш, ал өзүнчө бейиш. Allah Subhanahu wa Ta'ala жақсы іш қылғандарға айтып атады да. Жана Allah Subhanahu wa Ta'ala дидары бар. Термизи шарифте, Муслим шарифте келет, Сухайб разияллаху анхудан Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Ида дахала ахлул жанна жанна, яқулу Аллаху Таала, туридуна шай'a азидукум." Бейіштіктер бейішке кіргенде Алла айтады екен: "Дағы сіздер қошымша нәрсені қалайсыңар берейін" дейді екен. Бейішке кіріп атышады. Бейішке кіргендерге дағы бардық нематтарды берді. Дағы қошымша берейін бе сіздерге дейді екен. Аллар айтады екен: "Я Алла, біздің жүздерімізді жарық қылдың. Алхамдулилля, бізді мынаке бейішке кіргіздің. Бізді дозоқтан құтқардың дағы" деп. Алла Субханаху ва Тааланың тарауынан ошондо парда ачылады екен. Жаратқан Алла Таала өзінің дидарын зиярат қылдыртады екен бейіштіктерге. Ана. Аллаху акбар. Бұл Алла Тааланың ошол азыркы сөзү: "Лилладина ахсанул хусна ва зияда." Жақсы иш кылгандарға хусна, мындайча айтканда бейиш, жана зиядасы эмне десе, зиядасы Алланын дидары. Алланын жамалын көрүү. Алла Таалам баарыбызга өзүнүн жамалын насип кылсын, өзүнүн жамалын насип кылсын. Кийинки аят. Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. Ва асирру қаулакум ав ижхару би, иннаху алимун бидатис судур. Жана силер өз сөздөрүңөрдү сыр кылып, мындайча айтканда жашыруун кылып айткыла, сүйлөгүлө, же аны ашкере кылып сүйлөгүлө, албетте Алла Таала жүрөктөрдү, сырларды билүүчү дейт. Мындай сүйлөп атсаңыз Алла билет буну. Кулагына шыбырлап атсаңыз эч ким укпасын деп, аны да билет Алла Таала.
Бул эле эмес, жүрөктүн ичиндеги кыялдарды билип турат Алла Таала. Жүрөккө келип кеткен ой, пикирлерди билип турат Алла Таала. Бул жерде Алла Тааланын илими бардык нерсени камтып алат, бардык нерсени курчап алат. Демек бул аятта Алла Таала пенделерине баян кылып берип атат. Бунун илими алардын мейли жашыруун сөздөрү болсун, ашкере болсун, экөө тең. Алланын алдында сиз акырын сүйлөйсүзбү, жашыруун сүйлөйсүзбү, же кыйкырып ашкере сүйлөйсүзбү, экөө тең. Бизге келгенде проблема. Катын өзү чыгарса угасын. А болсо ана сүрөсө укпайсың да. Сыр кылып сүрөсө каяктан угасын? Бирок Алла Таалага экөө тең. Ва хува аля хад сава. Фалюрақибу раббахум. Ошондуктан бенделер не кылсын? Жараткан бизи көзөмөлдөп турат деп жүрсүн дейт. Инналлаха кана алейкум рақиба. Алла Таала силердин үстүңөрдө көзөмөл дейт. Алла көзөмөл. Алла Таала 24 саат бизи көзөмөлдөп турат. Кайда баратабыз? Кайсы ниетте баратабыз? Көзөмөлдөп турат. Кайдан келетабыз? Кайсы ниет менен келетабыз? Аллахым көзөмөлдөп турат. Демек, акырын сүйлөсөк дагы, ашкере сүйлөсөк дагы, Алла субханаху ва таала бунун бардыгы билип турат. Эми ушуну бекемдеп, дайындап туруп, далил тургузуп айтып атат: "Иннаху алимун бидати судур." Силердин тилиңен чыккан сөз эле эмес, жараткан Алла Таала судур, көкүрөктөгү сырларды билип турат. Көкүрөктүн ичиндеги жүрөктүн төрүндө жайгашкан, тереңинде жайгашкан нерселерди Алла субханаху ва таала кабардар, билип турат аны. Бенден жашырган нерсенин бардыгын билип турат. Куранда мындай дейт: жүрөктө дегенди билесизби? Жүрөктө эмне бар? Каяка ишеним бар? Кандай корку бар? Кандай үмүт бар? Кандай сүйүү бар? Кандай жек көрүү бар? Чыныгы ихлас барбы же эки жүздүүлүк нифак барбы? Иман барбы? Же угуп туруңуз, же куфур барбы? Таухид барбы, же ширк барбы? Жүрөктө Алла субханаху ва тааланын акыбалын билип турат. Караңызчы. Bir ayat менен бизди кандай тарбиялап атат? Bir ayat менен. Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidati sudur. Allahu akbar. Бул аятта кандай деген керемет. Кудайдан жашырып болбойт эч нерсени. Алла Таалам бардыгын билип турат. Ким кайерде эмне кылып атат бардыгын. Wa in tajhar bil qawl fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Эгер силер сөздү ашкере сүйлөсөңөр, Алла Таала ашкерени ашкере сырын дагы, ва ахфа сырдан дагы жашыруун билет дейт. Сыр дегени кандай? Акырын сүйлөп атканычы, андан жашырууну кандай? Жөн эле аалымдар айтышкан, жүрөктө кыял келди го, ошону да билип турат. Кээде жүрөккө ой келип кетип калды го, ошону дагы билип турат мына. Буну айткан. Бул жерде жахр бил каул деген бар. Биякта сыр деген бар. Ахфа дегени бар. Ахфасын ушундай деп айтып. Жахыр кандай? Мен өзүңүздүн тегереңизде адамдар угуза айтып атасыз да. Сыр деген кандай? Мен сүйлөгөндү жанымдагы киши жакындагы сугат, башкалар укпайт да. Ахфасы кандай десе, ахфасы мындай: ма асрартаху фи нафсик. Сен жүрөгүңдө өзүң азыр сактап калган нерсең ушуну билип турат. Аллах. Саваун минкум ман асаррал каул ва ман жахара бихи ва ман хува мустахфин бил лейл ва сарибун бин нахар. Аллаху акбар. Алла Тааланын билимин көрүп коюңуз. Алла субханаху ва тааланы караңыз. Силерденче ким сөздү ашкере кылабы, жашыруун кылабы? Экөө тең Алла Тааланын алдында саваун минкум, бара бер Алла. Тең экен да. Барабар дейт мындай. Тең. Жана ваман хуа мустахфин бил лейл, ким түндөсү жашырынса, капкара түн, үйүн ичинде дагы караңгы. Ошол жерде эмне кылып атса Алла Таала билип турат. Мустахфин бил лейл, ким түнү жашырынса дейт. Түн өзү караңгы го, дагы жашырынып алган да. Ошону да билип атат. Караңгы үйдөчү. Алла.
Vasaribun bin nahar, kim gündüzü sapar kılsın. Tiyak biyakta dürsün. Ve alemu annallah ya'lemu ma fi anfusikum fahdaru. Ошондуктан Кур'ан-ы Каримде Алла Таала мындай эскертүү берди тугандар баарыбызга. Билип алгыла, жараткан Алла Таала силердин жүрөгүңөрдө нерсени билип турат, ошондуктан этияттангыла дейт. Жүрөгүңөрдө нерсени билип турат, ошондуктан этияттангыла. Атаңарга, апаңарга жүрөгүңөрдө оюңар эмне? Кандай? Аялыңарга, бала чакаңарга, башка аялдарга, башка эркектерге кандай сен жүрөгүңдө оюң? Аллаху акбар. وَإِن تُخْفُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Силер жашырасыңар жүрөгүңөрдө, ачыктан Алла билип турат муну. Мына жерде Алла Таала эмне деп атат мына? Фахдаруху. Фахдаруху деген этият болгула деген сөз. Арам нерсени алып келбей жүрөгүңө. Жүрөгүңө арам нерсеге өзү келип кетип турат буларчы бардыгычы. Бирок сен кармап калбагынычы. Сразу кетире бер. Келди, ошо кетире бер. Себеп дегенде келбей койбойт. Жаман ойдун келүүсүчү бул жаман эмес, угуп алыңыз. Жаман ойду алып келүү жаман. Жаман ойдун келүүсү жаман эмес. Жаман ойду алып келүү ушу жаман. Экинчиси жаман ой келсе кармап алып кетирбей коюп, ошо жаман. Жаман ой келген, аны кетирген Аллаху акбар. Бул жихад. Бул азамат бул. Арам ой келди, арам ойду кетирди. Бул тууралуу жаман ой келди, бул тууралуу жаман ой келди. Вообще эле жаман ой келип кетти. Мындай кылайын, тигиндей кылайын деген сразу буну жок. Бул Аллага жакпайт. Периште бул бир шайтандан келет, бир жамандан. Шайтандан келген жаман чакырыкты, ойду буну васфаса дейт. Периштеден келген жакшы ойду, жакшы чакырыкты илхам дейт. Бул хадисте келген пайгамбарыбыз ачык эле айткан. Адам баласы, her bir adam balasına sözsüz birden neken? Perişte, birden şeytan. Ekөө тең сөзсүз. Bunun жанында болот бул. Бул жакшы ой салып турат, бул жаман ой салып. Бирок алымдар айтышкан, ким арам жесе, бул шайтандан келдиби же периштеден келдиби ажырата албайт деген. Ажырата ала турган кыракылыкты ажырата ала турган сезимди Allah subhanahu wa ta'ala имандуу адамга берет. Арам жегендерге бербейт деген. Ошону ага баары да ал. Кимден келет ага билет. Жакшылык келсе деле кылбайт, жамандык келсе кылат. Бисмилlah. Муаз разияллаху анху айтатындай дейт. Эстегенде мына жердеги аятта караңыз. Ва аламу анналлах я'ламу ма фи анфусикум фахдаруh. Жакшы билип алгыла. Жараткан Алла Таала жүрөгүңөрдө нерсени билип турат, ошондуктан этияттангыла деген буйрук келдиби? Мына ушул улуу аятта Алланын тарабынан чоң насаат бар. Эскертүү бар. Эстетүү бар. Ошондой эле бенделерди болсо Алла субханаху ва таала көзөмөлдөп турат деген чакыруусу бар. Бардык сөз сүйлөгөндөрдө, бардык кыймыл аракеттерде, бардык амалдарда, жеке өзү калганда, же коомчулук менен болгондо, мейли түндөсү же күндүзү болсун, ашкере болсун, жашыруун болсун. Алла Таала мунун бардыгын билип турат, бардыгын көрүп турат. Ошондой болгондуктан кайерде гана болбо, кандай гана болбо, Алладан корккун деген чакырык. Буну тасдыктап Муаз ибн Жабал разияллаху анху Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтканда ушу Муазга: "Я Муаз, иттақилла хайсума кунта." Кайерде гана болбо, Алладан корккун. Арам нерселерден сактангын. Кайерде гана болбо. Өкмөттөсүнбү, көчөдөсүнбү, үйдөсүнбү, базардасынбы, мечиттесинби, сапардасынбы, түндөсүбү, күндүзүбү, кайерде гана болбо, не деди? Пайгамбарыбыздын биринчи улуу насааты: "Иттақилла хайсума кунта." Кайерде гана болбо. Меккедесинби, Медина, асмандасынбы, суунун үстүндөсүнбү, подвалдасынбы, айырмасы жок. Кайерде гана болбо, Алладан корккун. Көзөмөлдөп көрүп карап турат. Бардыгын нерсени билип турат. Алладан корккун. Экинчиси:
Сенен bir жаман иш болуп калса, артынан сөзсүз bir жакшы иш кылып кой. Мурунку жаманыңды жууп койсун, өчүрүп койсун, жок кылып койсун. Адам баласынан шайтандын азгыруусу аркылуу кээде жаман иш болуп калат. Тили контролдон чыгып кетет. Өзү контролдон чыгып кетет. Колу контролдон чыгып кетет. Путу контролдон чыгып кетет. Кыскасы айтканда бардык нерсеси шайтандын азгыруугу менен ошондой болуп кеткен соң, аны кечиктирбестен сразу жок кылыш керек. Күнөө жазылды да өчүрүш керек. Кантип? Аркасынан жакшы иш кыл. Кандай жакшы иш кыласың? Бирөөнүн жүрөгүн ортуп койдуңбу? Сразу кечирим сурап кой. Бир нерсесин алып койдуңбу? Кайтарып берип кой. Жана башка. Мынакей пайгамбарыбыз айтып атат. Бул деген кандай жамандын аркасынан сөз жакшылыкты коштот. Тамхуха машаалла. Анткени мындай экен да туугандар, жакшылык бар го, жамандыкты кетирип турат да. Иннал хасанат юдхибна сайyiat. Куранда Алла Таала эмне дейт? Жакшылыктар жамандыктарды кетирип турат, жок кылып турат. Үчүнчүсү ва халикин нас би хулукин хасан. Адамдар менен чырайлуу кулк мүнөздө мамиле кылгын. Адамдар менен чырайлуу кулк мүнөздө мамиле кылгын. Өзгөчө сага эң жакындар ким? Чөйрөң, чок иштегендер менен. Карап тур, сага эң жакын ата эне, эң жакын аял бала чака, эң жакын бир туугандарың, эң жакын кошуналарың, эң жакын чок иштешкендериң, эң жакын чогуу чай ичкендериң. Кыскасы айтканда, сага эң жакындар менен, себеп дегенде ал менен көбүнчө жашооңдун көп сааттары ошолор менен бирге да. Москвага барып калдың, бир орусты бир көрдүң, кыяматтын көчө мүмкүн көрбөйсүң аны. Бир эле жолу көрдүң да анычы. Мындай деле болуп калат да. Жокса ажыга барып калдың, бир африканец досту бир жолу ассаламу алейкум деп учураштың, же чогуу автобуста отуруп калдың, ошол бойдон кыяматтын көчө көрбөйсүң аны. Бирок ошонун акысында Куранда айтып койгон, бир остановкага чейин чогуу отурсаң дагы, кичине бир чай ичип отурсаң дагы, бир аз убакытка, бир минутта дагы болсоң да, вассахибу бил жам, жаныңдагы адамдын акысын эске ал. Карап тур. Алла. Бул чеми, бул не деген керемети? Сен апаң менен канча жыл жашайсың? Атаң менен канча жыл жашайсың? Аялың менен канча жыл жашайсың? Бала чакаң менен канча жыл жашайсың? Ва халикин нас ва би хулукин хасан. Адамдар менен дейт. Адамдардан азыркы айтып аткан бардык эле адамдар менен эң жакшы мамиледе бол. Бирок өзгөчө сенен пайда алып турган, сен менен мамиле кылып, сен менен байланыштагы адамдарга көңүл жакшы буруш керек. Бул имам Тирмизи жана имам Ахмад ибн Хамбал рахимахумуллах ушу келтирген мына азыркы Муаз ибн Жабалдан хадисин ушулар алып келген да. Буну жаттап алайлы. Жана ушунучу күн сайын айтайлы. Өлгөнгө чейин. Бул ушундай хадис. Канча адамга айтсак, ошончо адамга жеткирип айтайлы. Эң жакшы көргөнүңүзгө ушуну белекти бериңиз. Мындан өткөн улуу белек жок. Пайгамбарыбыз Муаз разияллаху анху айтып атат: "Иттақилла хайсу макун ва атби сайятал хасаната тамхуха ва халикин нас би хулукин хасан." Жаттайлы, айтайлы. Оңой энди. Пайгамбарыбыз Муаз разияллаху анху айткан осуяты бүткүл үммөткө, мага, сизге. Муну укпагандар бар, буну билбегендер бар, буга ой жүргүзбөгөндөр бар. Кайда гана болбо Кудайдан корк деп сиз мага айтыңыз, мен сизге айтайын. Мусулманбыз да. Мен эле сизге айта берем. Жок, сиз мага айтыңыз. Мен буну билем деп айтпашым керек. Токто, билген силген эмес. Бул алхамдулилlah бир жакшы каалоо, белек. Мага бир эстетүү. Адам баласы унутчак, унутуп калат адам баласы. Унутуп калат адам баласы. Ошон үчүн биз бири-бирибизге туган мынакей такыбалыкты эстетип турайлы. Такыбалыкты жардам берип турайлы. Иттақилла хайсу макун. Арабтарда бир жакшы сөз бар, бир нерсе окуса, иттақилла де. Алладан корк де. Жүрөгүндө Алла болсо, ошол замат түктөрү тик тура кылып коркуп кетти. Алла кандай болот. Ошондо Алланын атын атаганда тугандар, баарыбыз алхамдулилlah
Арам нерселерди токтотойлу бар. Жалган нерселерди токтотойлу, жалаларды токтотойлу. Напсынын кулу болгонду токтотойлу бар. Бир, экинчиси дайыр айтып турайлы. Жакшылык кыла берели, тууган, жакшылык кыла берели. Көп кылып алайлы. Өлүм келип калганга чейин тез кылып калайлы. Ал-маут яти багтатан вал кабру сандуқул амал. Бир акын айткан, алым акын. Өлүм капысынан келет. Ал эми кабыр амалдын сандыгы деген. Кабыр не экен? Амалдын сандыгы. Жакшы амал кыласыңбы, жаман амал кыласыңбы, кабырдагы сандыгыңа топтолуп турат, барып өзүң ачып көрүп аласың да. Не амал кылган болсоң ошон баары. Үчүнчүсү не деп айттык? Биринчиси каерде гана болбо, Алладан корккун деди. Экинчиси жаман иш болуп калса артынан жакшы иш кылып койгон сөз саны өчүрөт деди. Үчүнчүсү адамдар менен чырайлуу кулк мүнөздө мамиле кылып жашагын. Андан кийинки аят. Ала я'ламу ман халак. Ала я'ламу ман халака ва хувал латифул хабир. Аллаху акбар. Жараткан зат эмне билбей калабы? Ал өзү жаратса, сизди биздичи жаратса, эмне сизди бизди эми биздин кылган амалдарыбыздан эмне бекапар болуп калабы? Кабарсыз болуп калабы? Билбей калабы? Укпай калабы? Жок. Алла караңызчы, Алла Таала бизди кандай сөз менен айтып атат эне. Ала я'ну ман халак. Жараткан билбей калабы? Өзү жаратса. Өзү жаратса көздү. Көздүн каякта иштеп атканын эмне билбей калабы ал? Өзү жаратса кулакты, эмнени угуп атканын билбей калабы? Өзү жаратса тилди, эмнени сүйлөп атканын Алла билбей калабы? Өзү жаратса колду, эмне амал кылып атканын билбей калабы? Өзү жаратса путту, пут каяка басып атканын Алла билбей калабы? Өзү жаратса жүрөктү, ушу жүрөктө эмне бар экен, Алла Таала кандай ниет бар экен, кандай жазба билбей калабы? Ала я'ламу ман халак. Аллаху акбар. Жаратуучу зат, жараткан. Не ал билбей калабы? Ва хувал латифул хабир. Ал латиф. Латиф деген билесизби кандай? Өтө чебер. Данышмандыгы менен иш алып барат. Хуфия тадбир. Өтө жашыруун, чебер, уста зат Алла субханаху ва таала. Адам билбей калат. Алла субханаху ва тааланын чеберличилиги, Алла субханаху ва тааланын биздин сөз менен мындай айтканда, усталыгы бир нерсени кылып атканда, хусну тадбирде, чырайлуу ишти алып барууда, аны жашыруун жолу менен, данышмандыгында латиф дейт. Латифул хабир, Алла субханаху ва таала кабардар бардыгында. Бул жерде пенделерди Алла өзү жаратты, пенделердин амалын да кошо жаратты. Мутазиладан бир фирка баралар айтат да, Алла Таала пенделерди жаратты го, бирок амалдарды пенде өзү жаратат дейт да. Бизде андай эмес. Пенделерди Алла жаратты, бизди өзү Алла жаратты да. Биздин денибизден чыккан амалдарды Алла Таала да жараткан, ал да махлукта. Албетте бизде мындай айтылып, Алла субхана пенделерди жаратты, бирок инсандын кылганы эмне десе, инсандын кылганы касып деп коет. Кесиптик деген сөз бар го. Ошо касыптан чыккан да. Инсан өзүнүн кылган кесип амалдары. Кандай болгон чакта да туугандар, алхамдулилlah эми элестетип көрүңүз. Жараткан Алла Таала инсанды жаратып, пенделерди амалдарын дагы, сөздөрүн дагы, бардык иштерин дагы Алла субхана ва таала. Эми ошондой улуу зат кантип билбей калсын адам баласын кылган иштерин? Акылга сыябы? Сыйбайт бул. Аллаху аллази халака саб'a самават ва минал ард мислахунна ятаназзалу ал-амру байнахунна литa'ламу анна Аллах аля кулли шай'ин кадир ва анна Аллаха кад ахата би кулли шай'ин илма. Аллах субхана ва таала ушундай зат. Ал жети асманды, жана жерди ошондой эле, мындайча айтканда жети кылып жаратты. Алла Таала асман менен жердин ортосуна буйругун өзү түшүрүп турат алчы. Ятаназзалу ал-амр, Аллахнын буйругу түшүп турат. Кимге жашоо, кимге өлүм, кимге иззат, кимге кордук, кимге денсолук, кимге оору, кимге перзент, кимге перзент эмес, кимге уул, кимге кыз. Алла субхана ва таала түшүрүп турат буйруктарды. Литa'ламу, силер билишиңер үчүн,
Annallahu ala kulli şeyin qadir. Emneni bileyli? Allah Taala her bir nersege kudrettүү. Jana emneni bileyli? Ve annallahu kad ahata bi kulli şeyin ilma. Jaratkan Allah her bir nerseni ilmi menen kamtıp algan. Bu şerde qarаңыз. Fa huwa ya'lamu ma kan ve ma yakun ve ma la yakun ve kayfa yakun law kan. Allahu akbar. Keremet o. Allah'ın ilmi. Allah'ın ilmi çeksiz. Çeksiz Allah Subhanahu ve Teala'nın ilmi. Ezelten Allah'ın ilmi. Ezelten. Allah'ın ilminde şerik çok. Allah'ın ilminde kemçildik çok. Barımızda Allah Subhanahu ve Teala bilip turadi. Barımız men Allah Subhanahu ve Teala ilmi menen kudreti menen birge. Эми караңыз, не дейт? Fa huwa ya'lamu ma kan. Эмне болгонду билет. Эмне болду? Азыр эмне болду? Кече эмне болду? Мурда күнү эмне болду? Бизге чейин эмне болгон? Бардыгын билет. Wa ma yakun эмне болот? Bir saatten keyin ne olur? 2 saatten keyin ne olur? Bir günden keyin ne olur? Bir cumadan keyin, bir aydan keyin ne olur? Bir yıldan keyin ne olur? Allah bilet bunu. Emdigi yıl emne olorun. Emdigi yıl emne olorun Allah özü bilet. Adamın kança jaşı olsun, daha kança jaşayt? Siz men kança jaşayız Allah bilet. Kim menen söyleşiyoruz? Emneni jeybiz? Emne amal kılabız? Bardığın bilet Allah Taala. Kayaka barabız? Bardığın bilet Allah Taala. Kaçan ölüm gelet? Allah bilet. Kayerde gelet? Allah bilet. Kimge, kayerde, kaçan, kanday, avalda gelet? Ölüm Allah gana bilet. Kıyamet kaçan bolat? Allah gana bilet. Allah'ın bu iliminde şeriki yok. Öz yalgız Allah Subhanahu ve Teala şeriki yok. Bir de perişte, bir de paygamber Allah'ın iliminde şerik emez. Allah'ın ilimi ezelten, Allah'ın ilimi toluk. Allah Subhanahu ve Teala kıyamet gündü bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bilmeydi. Özü aytkan, Cebrail perişte bilmeydi. Bir de perişte, bir de peygamber, bir de insan, bir de cin bilmeydi. Kıyamet kaçan bolorun. Allah gana bilet. Allah gana bilet. Adam ölgönden keyin kabırda siz menen bizge emne kanday mamile bolat? Allah bilet. Emne olorun Allah bilet. Periştelerin suragı kanday bolat? Biz kanday жооп беребиз? Жооп бере алабызбы? Жооп бере албайбызбы? Takpı je çalabı? Allah bilet. Kabırda kança jatabız? Allah bilet. Kança yıl, kança kılım, kança saat? Allah bilet. Kabırdan turganda kanday avalda turabız? Yüzübüz kara bolobу? Yüzübüz je ak bolobу? Kanday avalda turabız? Allah bilet. Hiç kim bilmeydi. Amalı kaysı taraftan berilerin. Bu dünyada kılgan amalların bardı жазылган, дептер кылып, чоң китеп кылып колубузга берет. Ошол оң жактан берилеби, же сол арт жагынан берилеби? Allah билет буну. Allah'ın алдында эсеп китепте ким ийгиликтүү, ким бактысыз экен Allah билет. Пилсироттон өтүп баратканда ким тез өтөт, ким жөрмөлөп өтөт, ким жыгылып түшөт, ким асылып түшөт, ким ошол жерден отко түбөлүп түшөт. Allah билет буну туугандар. Kimden Allah razı, kimden Allah narazı Allah özü bilet. Kim beyişkiden orun alat, kim dozoktan orun alat. Kim tübölüktü beyişte, kim tübölüktü dozokta Allah bilet. Kim dozokka düşüp anan çıgat beyişke, anı da Allah bilet. Allah'ın ilimi toluk. Makan, uşuğa çeyin emne olgon. Uşuğa çeyin kança budaydı jaratkan. Daha kança budaydı jaratat Allah bilet. Je siz bilesizbi? Je men bilem? Je adam bilebi? Gündü kaçan jarattı siz bilesizbi? Kaçan kaçanda gün çıgat siz bilesizbi je? Asmandan kança kar jağdı, kança siz bilesizbi je jağmırdı? Kança yıldız barken bilesizbi? Bu yıldızlar kaçan jaralgan bilesizbi? Kaçan kaçayında şu bolat eken bilmesizbi? Hiç kim bilmeydi. Allah gana bilet bunun bardığın. Uşu günge çeyin kança adam jarattı? Kança adam hazır jaşap atat? Kança adam dagı jaratat? Allah gana bilet. Allahu akbar. Jamgırdın tamçıсын bilgen Allah. Tonun tonnaсын bilgen Allah. Jaratkan Allah Subhanahu ve Teala'nın ilimi bar nerseni kurçap alat. Bar nerseni kurçap alat. Mına жүрөгүзгө ушундай Allah bilet degen ilim. Jana Allah Subhanahu ve Teala emne bolgon, emne bolat, emi karap tur üçüncüsü. Wa ma la yakun, emne bolboyt, anı dagı bilet.
Эмне болоорун билет, анан эмне болбой турганын дагы билет. Эмне болбой турганын билет. Төртүнчүсүн караңыз. Ва кайфа якун лау кан. Эгердечи болуп калса эмне болоорун, бир нерсе болбойт. Бирок болуп калса эмне болоорун аны дагы билет. Аллаху акбар. Allah'ın ilmi çeksiz, толук Allah subhanahu wa ta'ala. Allah'ın ilmi kadim, ezelten Allah'ın ilmi. Allah. Takdir, oşun için aytıp koyat, Allah'ın sırrı, Allah'ın ilmi. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهِ ف۪يهِمْ عَيْلِ kuffar. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala şu kafirlardagi içindeki nerselerin bilgende, hayran жақшылықты bilgende, la asma'hum, alarga uğuzdurup koymak, la asma'hum'un Kur'an, alarga Kur'an'da uğuzdurup koymak, sima fahmin ve huduri kalbin, жақшынақай уға тұрған, жүрегін алып келіп, беріліп уға тұрған, وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Егер аларға ұзғанда, алар жүзүрүшетле, арқасын бұрып тұрып бұна. Бұл не мындай сөз туғандар? Тиги дүйнөгө барып калгандарчы, мушриктер не дейт экен? Я Алла, бул жака жиберсең дүйнөгө биз көрдүк, точно ишендик, жакшы амалдарды кылып, анан келет элек деп Алладан суранышат да. Түшүндүңүздөрбү? Тияка барып калды, ужечи жаман амалдарды кылып барып калды да. Не кылып калды? Жаман амалдарды кылып тияка барып калды да. Бардыгын көрдү да. Бул жака кайтар дейт да. Кайтар деп сурана деген. Жакшы иштерди кылып келем депчи. Эми Алла субханаху ва таала айтат: эгер аларды кайтарсак, кайра деле ошо жаман иштерди кылмак дейт. Эгер кайтарбайт, өзү кайтарбайт. Бирок кайтара турган болсо, эмне кыларын билет дагы Алла таала. Аллахын илими. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Суроо жооп кетели. Демек тугандар, жараткан Алла субханаху ва таала биздин оңолуубуз, биздин пайдабыз, биздин жакшылыгыбыз кайда экенин өтө жакшы билет. Ошон үчүн Алла тааланын буйруктары келген аткаргыла деп, оңолуубуз үчүн, биздин пайдабыз жана бизге жакшылык, жана биздин бактыбыз үчүн келген. Так. Алла субханаху ва таала биздин бузулганыбызды дагы, жамандыкты дагы, зыянды дагы, учурдагы дагы, келечектеги бардыгын билет. Ошондуктан Алла субханаху ва тааланын тыюулары келген. Мына иштерди кылбагыла, ширк келтирбегиле, арак ичпегиле, кан төкпөгүлө, бузукулук кылбагыла, алдабагыла, чагымчылык кылбагыла, уурулук кылба, сүткорлук кылба, кумар ойноба, зына кылба. Канча Алла субханаху ва тааладан тыюу келген болсо, бунда бузукулук бар, бунда жамандык бар, бунда зыян бар, бунда бактысыздык бар, учурда дагы, келечекте дагы. Bunun bardığını aytıp